Дүйнө кыдырып, өзүн өзү өнүктүрүп, өзү менен кошо элди дагы жашоого машыктырып келген мекендешибиз Максат Мухтаров учурда Гуанчжоу шаарында жашайт. Китайский кайыкка отурдук. Азыр ошо 1 саат кыдырып келебиз, Гуаньиндебиз. Кытайда ишкер, окутуучу, коуч болуп эмгектенет. Коуч деген ким? Коуч кыргызча айтканда адамдардын алдыга койгон мүдөө, ой максатына оңой жетишине көмөкчү болуп иштейт. Эгер сиздер максатыңыздарды бүгүн түшүнүп, максатыңыздарга жетсеңиздер, ошондо бай, бактылуу болуп, ийгиликтүү болсоңуздар, ким сүйүнөт? Албетте сиздер сүйүнөсүздөр, анан мен да кошо сүйүнөм. Коучинг дүйнөдө кеңири таралып, күч алып келе жаткан тармак. Мына ушул кесип менен азыркы тапта элибизге аралыктан сабак өтүп, уюштуруп келген Максат Мухтаров менен Zoom платформасы аркылуу маектештик. Саламатсызбы? Эң алгач өзүңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Нара айылында Көкжар совхозу Нокат районунда төрөлгөнмүн 1981 жылы. Анан 94-жылы Бишкекке көчүп келгенмин, 68 мектепти бүтүргөнмүн Бишкекте. 98-жылы ошентип анан окууга баштап, университетке Германияда окудум, Америкага которулуп, Америкада экономиканы бүтүрдүм. Гейдельберг университетте, англисчеси Heidelberg University. Ошол жак бүтүргөндөн кийин Россияда 4 жыл иштедим. Анан Турцияда иштедим. Анан Кытайга келдим. Мындай айтканда өмүр баяным Германияда болду. Германияда Америкага которулдум, анан Россияга келдим, Турция, анан азыркы убакта Кытайда жашайм. Кытайда 10 жылдан бери жашайм. Айтып атпайсызбы, Германияда жүрдүм, Америкада. Эмне үчүн келип Кытайга токтолуп калдыңыз? Анткени Кытайдын келечеги бар, перспектива, анан балдарымды азыр кытайча билип, ал жактан жакшы билүүсүн каалап аткан үчүн азыркы тапта Кытайдамын, анан менин бизнесим да Кытайда. Балдарыңыз учурда кайсы тилде сүйлөшөт? Балдарым учурда Кытай тилинде сүйлөшөт, кыргыз тилинде жана англис тилинде сүйлөшөт. Үйдө 3 тилде сүйлөшөт. Максат Мухтаровдун дагы бир кесиби англис тилин акцент менен сүйлөөнү үйрөтөт. Убагында баскетбол ассоциациясынын биринчи орусиялык чемпиону Тимофей Мозгов, Орусиянын эмгек сиңирген скульптору Александр Бурганов, ал эми Кытайда Мыңню сүт компаниясынын ээсинин үй бүлөсүнө, Mrs. Chine конкурсунун жеңүүчүсү болгон аялга жана көптөгөн атактууларга сабак берген. Мен Кытайда биринчи келгенде бир Кытай кызга сабакта, биякта көп кытайларга да сабак берчүмүн да. Биринчи ошо Америка акценти менен сабак берчүмүн. Анан бир кыз Олимпиадага барып туруп, анан кийин эмен айтты, номер ал дептир да, кайсы, анан кийин окей, 43 деп айтканда 3 деген да. Бир эле сөздү айтканда жанагы жюрилер вау, 3 дегенди туура айтты, 3 деген сөздү 3 деген жок, 3 деген жок, 3 деп англисче туура айткан үчүн уже канча жюрилерге уже таасир бериптир да. Көрүңүз, бир эле сөз, ошо бир сөз көп нерсени эме кылат, көп нерсени алып келет. Эгер тилди канчалык жакшы билип, акцент менен сүйлөй албасаң, ал төмөн бааланат дейт каарманыбыз. Эс ачкыч тууралуу. Мисалы, аныктама берилип келет го, 5 мүнөттүн ичинде бардык, мисалы, көйгөйлөрдү унутуп, ойду оңдоп койсо болот деп. Ошого канчалык деңгээлде сиз баа бере аласыз, канчалык айта аласыз? Орусчасын айтканда ошо подсознание, анан сознание бар да. Мисалы, подсознание адамдын жашоосун 95% контролдойт. Мындай айтканда биз подсознательный жашайбыз да. Ошонун эле 75% элдик экен. Мындай ата энебиздики башка биз менен связаны жөн 20% подсознание. Мындай айтканда биз бирөөнүн жашоосун жашап аткандай эле. Анан ошонун ичине кирип, ошол жердеги нерселерди өзгөртүү, бул ошол эс ачкыч аркылуу болот. Бул кыйынчылык деле эмес, мындай гипноз эмес, чтобы элдер бай гипноз кылып койгондо андай эмес, жөнөкөй эле аябай жөнөкөй техника. Аны колдонгондон кийин сиз мурдагыдай уже кыжырланбай каласыз. Ошол ситуация болуп калса кыжырланбай каласыз, же коркпой каласыз, же переживать этпей каласыз, же да кандай негативдер бар, мисалычы. Мисалы бирөөгө мындай кыжырланып болгон раздражение. Мисалы бирөөгө тойго бардыңыз, ошол кишини көрдүңүз, уже аябай нервиңиз келип атат. Анан үйрөнүп алгансыз, үйрөнүп алгансаңыз токтотуу деп туруп, аяка барбайсыз дагы, бир жерге келесиз дагы, 5 мүнөттө жанагы кишинин негативин чыгарасыз дагы, мынтип карасаңыз эле кишиге уже эме болбой каласыз. Анан бул кийин унутуп калдым, кайра эстегенде дагы келет, андай нерсе жок. Подсознание чыкса уже болду, кетти, уже кайра келбейт. Детский травмалар кетишсе болот. Психологдор айтат, детский травма аябай кыйын, канча жолу сессия кылыш керек, канча жолу андай эмес. Үйрөнүп алдыңыз, анан эң жакшы жагы, эс ачкычтын эң жакшы жагы, жанагы психологко барсаңыз же бирөөгө айтсаңыз, дардыңызды айтасыз, досуңузга айтасыз, дагы бирөөгө айтасыз, же психологко айтасыз, анан ичиңизде жаман нерсени айтышыңыз керек, ушакташышыңыз керек, ошону жамандашыңыз керек. Бүт ушундай жаман баягы психика таасир бере турган жаман окуялар да болушу мүмкүн да адам баласындачы. Ошону айтканга кереги жок. Аны ичиңизде эле калат, ошол эс ачкычтан эле ушундай кыл, ушуну эсте дегенде, ал эстегениңизди биз билбейбиз да, сыртта турган адам.
Анан болду, үйрөнүп алгандан кийин болду, сиз чөнтөгүңүзгө салып аласыз, өмүр бою бирдемке болсо колдонуп жүрөсүз. Бир жолу үйрөнүп аласыз. Психологияда адам өзүнүн аң сезимин башкара алган учурда гана депрессия, стресс, айтор бардык кыйынчылыктарды жеңил кабыл алып, жашоону жакшы нукка ой менен өзгөртүү оңой экенин далилдешет. 20 жыл өз мекенинде, 23 жыл чет өлкөдө жашап келе жаткан мекендешибиз жылдар өтүп Кыргызстанга келип жашоо ниети бар экендигин билдирди. Кыргызстанга барам буюрса, бирок азырынча мен күчүмдү дүйнөдө сынайын деп атам. Махабат Шакирова, Абсамат Төлөтбеков, Айсырга Кадырова, Таңкы Коңгуроо. Ошого эме кылдым.